Эми дагы сиздер Свердлов районуна ТЭЦ аябай сиздерге жакын, ТЭЦтин түтүнү сиздерди каттап турат. Ошон үчүн бир 2-3 күн мурда Кабминде бул маселе да каралды. Вообще Бишкек шаарына ушул кара кеченин көмүрүн жагууну чектөө маселеси принципе чечилди Кабминде. Азыркы кезде биз ар бир 4 районунда баягы калорийности көбүрөөк, түтүнү азыраак көмүрдү Казакстандын көмүрүн алуу жөнүндө маселе каралып атат Министерство энергетика менен. Быйыл Бишкек шаарында ушу түтүндөн арылуу үчүн кара кеченин көмүрүн чектеп, анан Бишкек шаарын газ өткөзүү маселеси азыр каралып атат. Сиздердин карооңуздарда учурдан пайдаланып, сиздердин да оюңуздар бизге абдан маанилүү. Эгер биз ТЭЦти газ өткөзсөк, ТЭЦ түтөбөйт, биринчиден экологиябыз таза болот. Бир нерсеси бар, сиздерге ачык айтып коеюн. Эгер биз азыркы кезде көмүр менен отапливать этканда тарифибиз төлөгөн акчаңыздар азыркы суммадан газ өткөзгөндөн кийин баасы көтөрүлөт. Электр энергияныкы дагы отопленияныкы көтөрүлөт. Эгер элдер сиздер макул десеңиздер, биздин ден соолугубуз, биздин балдарыбыз, келечегибиз таза аба менен дем алсын, ден соолугубуз кымбат десеңиздер, ошого макул болсоңуздар, биз ушундай опросту жазайбыз. Министерство природных ресурсов и экология менен чогуу макул десеңиздер, ушул маселе дагы өкмөттө каралып атат. Сиздердин сөзсүз оюңуздарды биз билишибиз керек. Бүгүн мен ишенем, сиздер ойлоруңуздарды бул жөнүндө айтасыздар. Эгер ТЭЦти дагы газ өткөзүп алсак, мына Алматы шаарында ушундай чечимге барышты. Аларда ТЭЦти газга өткөздү. Мына ушундай чоң-чоң маселелер каралып атат. Анан завод курууду дагы мен сиздерге айттым. Буюрса, быйыл күзүндө мусороперерабатывающий заводдун курулушун баштайлы деп турабыз. Бир 45 күн ичинде техникасы келсе, индекс соглашение кол коюлса, бул заводдун баасы $45 миллион. Биз аны кредитке да алган жокпуз, биз аны карызга да алган жокпуз. Муну инвестор прямая инвестиция, биз жана мусоропереработканы свалочный полигонду беребиз, концессияга 15 жылга. 15 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде заводду көрпүтөт, 15 жыл иштетет толугу менен. Анан 15 жылдан кийин биздин Кыргызстанга өткөзүп берет. Ушундай чоң-чоң маселелерди карап атабыз.